Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Сумман бад. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар. Пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туған Аллах Таала кереметті Құранда мындай дейді. Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсун ма қаддамат лиғад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер, өзіңер ишеніп иман келтірген Алладан қорқып, әрбір нафс, әрбір жан ертең ақырет үшін емне амал қылғаныңарға назар таштағыла. Алладан қорқыла, Алла сілердің әрбір ішіңерден хабардар дейді. Урматты мұсылман бір туған Абу Дарда деген сахаба пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламдан бұл хадисті бізге жеткізеді. Сахих хадис. Мана хаража мин тариқил муслимин шай'ан юзихим катабаллаху лаху бихи хасана. Ким мұсылмандардың жолындан мұсылмандарға ыза берген нәрсені алып қойса, Аллах ал адамға бір жақсылық жазады. Ва ман катабалаху Аллаху хасана, кимге Аллах жақсылық жазған болса, адхалаху биха ал-жанна, ошол Аллах өзі жазған сауаптың берекесі менен ал адамды бейішке кіргізеді дейді. Абу Хузайфа деген сахаба Аллах Тааладан разы болсын, анна наби саллаллаху алейхи пайғамбар айтты: "Ман хазал муслимина фи туруқихим", ким мұсылмандарға жолында ыза берсе, мұсылмандардың жолында мұсылмандарға ыза берсе, ваджабат алейхи лаънатухум, ал адамға мұсылмандардың налаты важип болады. Адамдарға, мұсылмандардың жолында ыза бергенге мұсылмандардың қарғышы важип болады, налаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай берсе, урматты мұсылман бір туған, айрықша унада жүрген бір туғандар. Көңіл бұр. Кейде оштон клиент ап келіп, ес албастан, ұйқыны қанбастан қайра жөнейді. Клиент бар екен деп. Же намазға шашып жатқан кезде пайғамбар мындай дейді. Саллаллаху алейхи вассалам: "Иза уқиматус салат, фала та'туха тас'ауна вa'туха тамшуна алейкум ас-сакина." Егер намазға қомат айтылып қалса, намазға келатасың, қомат Аллаху, намаз башталып қалса деген сөз. Фала та'туха тас'ауна, чурқавағыла, газды баспағыла, фa'туха тамшун, ақырын басып келгілі. Алейкум bis-сакина, ор басырықты болғыла. Фама адрактум фасаллу, емнеге жетсеңер оқисыңар. Фама фатакум фаатимму, жетпегеніңерді өзіңер толықтап алғыла. Керек болса намазға шашпа дейді. А сен неге шашасың? Кейде шындығында машинасымен ұшып баратқанда айтасың, о өлімге шашып атады. Ажалға шашып атады дейсің. Керек болса динімізде пайғамбар намазға чурқава дейді, башталып қалса. Ақырын кел да, жеткеніңді оқы, жетпегеніңді өзің оқып ал дейді. Ал эми кейде ұйқың келген кезде көңіл бұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Анастан жеткізген хадисте: "Иза наиса ахадукум фис-сала фальянам." Намазда ұйқың келіп есінеп қалсаң, фальянам, ұқта дейді. Фальянам хатта я'лам ма яқра. Не үшін ұқта дейді? Намаз оқығанда емне оқып атқаныңды бил дейді. Ұйқың келіп есінеп, ұйқы жөнінде ойланба. Ушулле хадисте Айша енеміз мындай дейді, пайғамбардың өмірі: "Иза наиса ахадукум ва хуа юсалли", намазды баштаған кезде біреусі ұйқысырап есінеп қалса, фальярқут, біраз ес алсын. Кішіре дем алсын, құш ұйқы қылсын. Хатта язахманху наум, андан ұйқы қачқанға чейін. Фа инна ахадакум иза салла ва хуа наис, сілердің біреуіңер ұйқысы келіп есінеп намаз оқыса, ла ядри лааллаху ястағфир фа ясубба нафсаху, кейде Аллах Таалаға истиғфар айтам, Құдайдан кешірім сұраймын деп өзін өзі тілдеп алышы мүмкін дейді. Ұйқысы келген адам. Намазда ұйқың келсе намазды оқыва дейді. Кішіре ес алып тұрып кейін оқығын дейді. А сен ұйқың келіп алып 5-6 адамды салып алып, 7 адамды салып алып, ошты қарай жөнейсің.
Урматтуу мусулман, канчасы каза болуп атат? Алланын астына барганда эмне деп жооп бересиң? Bir musulmannын жанына, канына. 5000 сомдон кур калам дейсиңби? Bir адамдын жаны, каны Кабадан жогору турса, сен 5000 сом үчүн унаңдагы 7-8 адамдын өлүмүнө себеп болосуңбу? Эмне дейбиз, урматтуу мусулман бир тууганым? Намаз окулуп жаткан кезде да шашпагын дейт. Намазга чуркаба дейт. А биз кайда эме кылып атабыз? Уммул хабаис, кылмыштардын, нажасаттардын, арамдардын энеси болгон аракты ичип алып ролго отурат. Атың өчкүр, арактын аты өчүп кетсин. Акылыны жок. Хамыр деген сөз араб тилинде. Башын ороп коет, акылын ороп коет. Акылы жок болгон, анан кийин канча адамдын өлүмүнө, башкасына себеп болуп жатат. Кегиле, урматтуу мусулман бир тууган. Эсибиздин барында этегибизди жыйнайлы. Дин бардык нерсе өз ичине алган нерсе. Дин бир гана мечиттин ичинде эмес, мечиттен чыккандан кийин бүттү эмес. Машинеге отурганыңда сенин машина айдагандыгың, машинеде жүргөндүгүң сенин ким экендигине далил болот дейт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Аллах табарaka ва тааладан жалбарып өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине кечирим сураймын. Барыңар Аллах Таала угуучу бенделерден уккан аят, хадиске амал кылуу насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху баллигу анни ва ла ая. Менден бир аят болсо да жеткизгиле дейт. Менден бир сөз болсо да жеткизгиле дейт пайгамбар. Укканыңарды айттым, силер де башкаларга жеткизгиле. Алхамдулиллахи раббил аламин, ва ашхаду ан ла илаха иллаллах валий салихин, ва ашхаду анна саййидана ва набийина ва азимана ва хабибана Мухаммадан расулуллах, аддал аманата ва баллага рисала ва насахал умма. Алам жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарыбызга дуа саламдардан кийин, урматтуу мусулман бир тууганым, ирхаму фил ард, ярхамукум ман фис сама. Жердегилерге мейримдүү болгула. Улуу Аллах силерге мейримдүү болот. Ар-рахимуна ярхамухумур рахман. Мейримдүүлөргө рахман болгон Аллах мейримдүүлүгүн кылат. Ла юнзаур рахмату илля мин шакийин. Кимдин жүрөгүндө мейримдүүлүк болбосо эң бактысыз адам. Мейримдүүлүк бул бактылуулуктун белгиси экен. Мээрими жок адам эң бактысыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хасан Хусейнди эркелетип чекесинен жыттап жаткан кезде Акра ибн Хабис деген бир бадави бедуин келет да, анабийюкум, бу пайгамбарыңарбы дейт. Аялдарга окшоп бала эркелетип отурат дейт. Мына мен дейт, эр жигит, кээ бирлер ушун дейт, мен эркекмин дейт. Инде ашарата аулад, менде 10 балам бар дейт. Валлахи дейт, ма каббалту ахадухум. Бирөөнү да өп койгон эмесмин дейт. Бирөөнү колума алган эмесмин, 10 баланы бирини колума алган эмесмин, өпкөн эмесмин дейт. Бала эркелеткендик, бала жыттагандык бул эркектин иши эмес дейт. Мунун түшүнүгү бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям карап туруп айтат: "Эгер Аллах сенин жүрөгүңдөн мээримдүүлүктү алып койгон болсо, мен эмне кылайын?" дейт. Аллах мээримдүүлүктү жүрөгүнөн алып салган адам эң бактысыз адам дейт. Жүрөгүндө мээри болбогон адам эң бактысыз адам дейт. Сөзүмдүн акырында, урматтуу мусулман бир тууган, Бангладеште болгон бир окуя. Кээде жолдон аны алып кой, мусурду алып кой десе, намыс кылбаш керек. Аксакал кыздарыма эч качан кайсы жерде иштегенимди айтпадым дейт. Жумушту жумуш кылып иштеп келгенде кечинде жалпы коомго тиешелүү болгон көчөлөрдө, дааратканаларда жуунуп, тазаланып келип жүрдүм дейт. Тапкан тыйын тыпырымды өмүрүмдө эч бир майка, ички кийимди алган жокмун, эски кийдим. Бирок балдарымдын келечек окуусуна, тарбиясына сарптадым дейт. Ошентип кыздарымды окуттум, чоңойттум. Кайсы жерде иштегенимди эч качан балдарыма, кыздарыма айтпадым. Кыздарым, балдарым мектепте теңкурлардан, классташтардан намыс кылбасын деп дейт. Бой жетип, мектепти жакшы окуп бүтүп, кызым университетке кирди. Университеттин контрагын төлөгөнгө келгенде тыйыным жетпей калды дейт. Эмне кыларымды билбедим. Кызыма айтсамбы, айтпасамбы? Эмне деймин? Иштеген жерим, тапканым өзү белгилүү. Эмне жумуш кылат экен? Мусур тазалайт экен. Адамдардын кажатканасын тазалайт экен. Кыздарым намыс кылбасын деп бала бактым, бала чоңойттум дейт. Бирок университетке кирген кезде
ошонун контрагын төлөй албай эмне кыларын билбей отуруп калдым дейт. Жумушка чыктым адаттагыдай. Досторум, башка бирге иштеген кесиптештерим баары жумушун кылып жатты. Мен жумуш кылып келген кезде жайымдан отура албастан жылалбай калдым. Кызыма эмне деймин? Кызым, сенин окууңа тыйын бере албаймын. Тыйыным жетпейт деп айтамбы, эмне деймин? Мунун келечеги эле дейт. Менин бардык үмүтүм балдарым мага окшоп кыйналбасын, келечегин курсун деген элем. Бирок түштөнүүгө отурган кезде бирге иштеген, мусур жыйнаган, ахлат тазалаган, кажетканалы тазалаган ар бир жолдошторум келип, колдорундагы тыйын тыпыр мага берип баштады дейт. Барын тыйын тыпырын карасам, контрактка жете турган. Алып келип кызымды окууга киргиздим. Аларга карап, эмне болду десем дейт. Сенин кызың биздин кызыбыз, биз билебиз. Сен ошо кыздарды окутам деп ушинтип жаттың деди дейт. Кудайыма шүгүр, ошентип кызым окууну бүттү. Мен максатыма жеткендей жакшы эме болду. Ошо кызым окууда жакшы окуп, бүткөн күнү мен анан үйгө келип жуунуп, жумушумду айттым дейт. Биз мусур тазалаган жерге жакшы окууну бүткөн, жакшы жумушка орношкон кызым дайыма бизге түшкү тамак алып келип баштады дейт. Күнүгө алып келет. Бир күн бирге отурганда баарыбыз кыздан сурады дейт, досторум дейт. Сен эмне үчүн мынча өзүңдү кыйнайсың? Биз сен үчүн кимбиз? Күнүгө түшкү тамакты бизге алып келесиң дедим дейт. Карап туруп кыз көзүнөн жаш агып, мен окууга кирейин деген кезде контрактты силер бергенсиңер. Силердей адамдар бар экен, мен окудум. Силердей бар үчүн келечек менин окуум жакшы бүттү. Ошондуктан мен силерге милдеттүүмүн. Силерди багууга. Силердей адамдар бар экен, биздей адамдар окуду. Мен өзүмдүн мойнумдагы карызымды аткарып жатам деп. Урматтуу мусулман бир тууган, кээде намазга келебиз, алхамдулилла, Аллах таала разы болсун, биздин мекендештерибиз, жердештерибиз көчөлөрдү шыпырып атат, башка кылып атат. Булардын да жумушун баалайлы. Кээде бул арзыбаган жумуш, андай мындай деп шылдыңдабай күлбөш керек. Бир нанды жеш үчүн дыйкан урук себет. Тракторчу жер айдайт. Комбайн жыйнайт. Кампачы жыйнайт. Ал канча адамдын колунан өтөт. Набайчы нан кылат, камырчы камыр кылат. Бир нан жеш үчүн канчалаган адамдын кызматы бар. Эгер ушу мусур жыйнаган бир туугандарыбыз бир жума чыкпай койсо, шаар эмне болот? 2-3 күн мусурду алып кетпесе эмне болот таштандыга? Шаар кандай жыттанып кетет? Кандай оорулар таркап кетет? Булардын да жумушун баалаштын бир себеби мойнуңуздагы милдетибиз, бир жолу демекчимин. Машинеңде жүргөн кезде туш келди, таштаба. Туш келген жерге бананды жеп, кабыгын, суун ичип, бутылкасын, башкасын таштаба. Бул эң жаман нерсе, мына көп айттым. Кыргыздын желеги желбиреп тура сыймыктанасын. Бирок чыгып келгиле, айлана чөйрө асып, бардыгы таштандыга толуп кеткен. Аны ким таштап жатат? Башка шаардан, башка мамлекеттен эч ким келген жок. Ошо биздин кыздарыбыз, балдарыбыз. Ош Бишкек жолдорунда кандай кооз жерлерибиз бар. Бирок машинеңизди токтотуп көрүңчү. Бул чирип жок болбойт экен, азыркы пакеттери, бутылкалары, пластиктери. Бул ушундай эме экен, бардык жерде таштанды болуп кетти. Келгиле. Бул көзүбүздүн ушундай жерибиз деп сыймыктанабыз. Көздүн карегиндей сактоо. Жок дегенде ушул Кыргызстанда 2000ден көп мечитке келип жаткан жамаатыбыз, намаз окуган инсандар таштабасак, биздин акыбалыбыз башкача болмок. Бир данышмандан эмне үчүн асман чайыт, ачык, тунук, таза десе, данышман айтыптыр, адамдын буту жете элек, ошондуктан таза деп. Аккатта адам баласы бар элек, жайлоолорго, тоолорго барсаң эң таза жер. Бирок 1 саат, 2 саат эс алып кеткенден кийин эң булганган жер ошол жер болуп калып атат. Урматтуу мусулман бир тууган, кээде намаз окуйбуз, ибадат кылабыз, бирок негизги нерсени түшүнбөй жатабыз. Ат-тухру шатрул иман, тазалык имандын бир бөлүгү дейбиз. Имандын бир бөлүгү тазалык экен. Экинчи бөлүгү анан намаз, орозо, зекет болот экен. Ошол имандын бир бөлүгүнүн тазалыгыбыз кайда? Кегиле айлана чөйрөбүздү тазалайлы. Королорубузду тазалайлы, шаарларыбызды тазалайлы. Анан машинеде бар жат. Мен дайыма сигнал берем. Кээ бирлер тамекисин таштайт, насыбайын түкүрөт. Сигнал берген түшүнүп кой. Атаңа наалат деген сөз ал.
бетбақ, беті жоқ, ұяты жоқ деген сөз бұл. Кейбірлер түсінбейді неге сигнал берді деп. Кегелі тазалықымдай көңіл бұралы. Тазалық имандың бір бөлігі десек, анан тазалыққа көңіл бұрбасақ, диніміз тазалықтың үстінде тұрады. Таратсыз намаз оқып болобу? Ошондон келиңиз, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах табарак ва тааланын сүйүктүү пайгамбары айтат: Аллах мага берген 5 айрыкча өзгөчөлүктүн бирөөсү жер бетин бардыгын мен үчүн мечит кылды дейт. Мечит деген сажда кыла турган жер. Бүгүн бирок жер бетинде ар бир жерге барып намаз окуй алабызбы? Иттақу лаанан. Эки жерде наалатка калуудан сактангыла дейт. Эки жерде Кудайдын наалаты болот дейт. Ал наалатка калгандар ким десе, адамдардын жолуна же адамдар көлөкөлөп эс ала турган жерге дара тушатып койгондор дейт. Амин. Насалука я Рабб, ла тад'a лана фи хазал яумил азим занбан илля ғафар. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым, ыйык жума күнүндө өзүңдүн үйүңө келдик, тизе бүктүк, алақан жайдык. Алақан жай бата кылган жамааттын бир да күнөөсүн калтырбастан бардык күнөөлөрүн кечиргин, кайгы капаларын жоюп кубанычка айландыргын, айыптарын жашырып оңдогун, ооруларга шифа бергин, адашып жүргөндөргө туура багыт хидаят бергин я Раббал аламин. Аллахым имандуулардын санын көбөйтүн, кемейтпегин. Имандууларды сыйлуу кылгын, коркулбагын. Имандууларды башкаларга үлгү кылгын я Раббал аламин. Имандууларды Аллахым башкаларга шылдың кылбагын. Жараткан Аллахым имандуу эркектердин, имандуу аялдардын күнөөсүн кечиргин. Аллахым мусулман эркектердин, мусулман аялдардын күнөөсүн кечиргин. Жараткан Аллахым алакан жай бата кылган жамааттын өткөн күнөөлөрүн кечиргин, келечек күнөөдөн сактагын я Раббал аламин. Аллахым ашкере кылган, купуя кылган, билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым өлүм келбестен мурда баарыбызга тооба кылып насип эткин. Өлүм келген кезде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расул деп иман менен өтүүнү насип эткин. Өлүмдөн кийин пайгамбардын шафаатын насип кылып, жамаатыбыз менен Жаннатул Фирдавста бирге болуу насип эткин я Раббал аламин. Жараткан Аллахым, Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад диним ислам деген үчүн жапа чегип жаткан, укугу тепселген мазлумдарга өзүң жардам бергин я Раббал аламин. Аллахым жер бетинде имандуу мазлумдарга өзүң жардам бергин. Аллахым мазлумдарга жардам бергин я Раббал аламин. Ва саллаллаху таала ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбиhi ажмаин. Амин. Бирахматика я рахманир рахимин. Ва акимис салах.